Салмас форматтуу телекөрүүчү, сиз сайтка саякат программасын көрүп баштадыңыз. Студияда мен Асель Ахмат. Интернет аламында эмне жаңылыктар болуп жатат, алдыда сөз кылабыз. Чаткалда тигүү фабрикасы ачылып, сыртка кеткен мигранттар кайта баштады. Сумсар айылындагы бул долбоорду Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду каржылап, аны ачууга $350 000 бөлгөн. Фонд чет жакта мигрант болуп жүргөн 27 үй бүлө мекенине келип, эми ушул фабрикада иштей баштаарын айтты. Ишканада азырынча 150 жумуш орду бар экени, кийин анын саны 300гө жетери белгилүү болду. Кыргызстанда кыргызча сүйлөгөн акылдуу баракча ойлоп табылды. Алар буга чейин сунушталган кыргыз нейрондук акыл ай түйүнүн акыл ай деп атаган. Акылдуу спикерди иштеп чыгуучулардын бири Улан Абдуразаков 24 KG агенттигине акыл ай учурда жалаң кыргызча сүйлөй турганын, бирок кийинчерээк ага орус жана англис тилдерин түшүнүүгө үйрөтө турганын билдирди. Акылдуу спикер толук диалог жүргүзүп, суроолорго жооп берип, интернеттен маалымат таба алат. Салам, акыл ай. Садыр Жапаров деген ким? Саламатсызбы? Сураганыңыз үчүн рахмат. Садыр Жапаров Кыргызстандын саясатчысы жана мамлекеттик ишмер. Ал Кыргыз Республикасынын учурдагы президенти болуп саналат. Өзбекстандын Silk Avia компаниясы Ысык-Көлгө каттамдарды ачты. Мындан ары Ташкент-Ысык-Көл-Ташкент багыты боюнча каттамдар шейшемби, бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. 16 июнда Ташкенттен Ысык-Көлгө 50 жүргүнчү учуп келди. Ташкенттен Ысык-Көлгө учуу убактысы 2 саатка созулат. Келечекте алардын санын күн сайын көбөйтүү пландалууда. Июль айынан баштап аталган каттамды күн сайын аткаруу мерчемделип жатат. Чөп оруп бүтмөйүнчө экзаменге кирбейсиңер. Социалдык тармакта аял окуучуларды урушуп жаткан видео тарады. Ал бүтүрүүчүлөрдү чөп оруп бүтүрмөйүнчө экзаменге кирбей турганын айткан. Бул видео кайда, качан тартылганы азырынча белгисиз. Билим берүү министрлиги видео боюнча маалыматты кийинчерээк берерин айтты. Мага чейин бүтүрүп керек эле. Эртең менен да күнү кайчада таңата да. Таң канчада да. Эрте келип халкында бүтүрүп койсоңор болбойбу? 4 тилим жерди, 4 тилим жерди. Жедиргештарды. Сени сатып ба? Сен мага чейин бүтүрүп кой, мен кече айткан бүтүрдүм. Мен аркаңа кайышың керек. Сен кандай бүтүрөсүң? Бүгүн айтпасам дагы деле калат эле, туурабы? Мен отурган жокмун мен делем кече. Эмне кылдың анан оюп отуруп? Экзаменге бардым. Жакшы болуптур экзаменге бардың. Ал өзүнчө. Сен могу жерди бүтүрүп кой, ыйлап кой. Кеттим го деп. Жоксасаң да кылып кой ишти. Мага кайтарбайсың. Кайтарба. Таң атканда эмне кылдың? Эмне адетте келип атасың? Стильный болуп, кана. Тууралуу, бүтүр. Мына азыр экзамен башталат 1 сааттан кийин. Экзаменден кийин бүтүрбөйсүң, экзаменге кирбейсиң. Бардык окуучулар мына ушул келген. Биз дагы экзаменге чейин бүтүргөнбүз. Экзаменге чейин бүтүрүп көрсөтүп, анан киргенбиз. Мен силерге мурун айтканмын, айтпаганмынбы? Чөбөрөлөт деп айтканмынбы? Чөбөрөсүңөр бүтүрүүчүлөр дегенминби? Бүгүн мына экзаменин акыркы күнү. Экзаменин акыркы күнүндө буга чейин бүтүш керек. Уят жок, Ахмат. Мына жерде оруп алыпсыңар, мына чала оруп тур деп айтып атат. Чала оруп тур деп мага жазды деректер. Каным кайнатып бүттүңөр го силер, жадаттыңар го, тоюлуптуңар го мен, Эмне тил албайсыңар? Ахунбаев көчөсүндөгү арыктын видеосу боюнча мэрия жооп берди. Шаар бийлиги королор сууга суусуз калбайт деп ишендирди. Транспорт департаментинин өкүлү иш бүтө электигин түшүндүрдү. Мына биз турган жерде, бул жергиликтүү жашоочулардын айтуусу боюнча переброс арык бар болчу экен. Бул парктан чыккан суу менен ошол тиги короонун ичин сугарчыбыз деп атат. Бул жерде мына жолдун север жагында бүтпөй калган
лотокте калган экен. Азыр биз ошол лотокту улантып тиги Токтозалиев көчөсүнө чейин салабыз. Переброс болсо тиги жагында иштеп жаткан переброс бар, ал жерде тазалап калыбына келтирип беребиз. Ошондо Малдыбайдын жээгинен келген переброс менен келип бул короодо бул лоток менен алса болот суунучу. Бул эски переброс, бул азыр актуальность, фактически актуальность теряйт бул азырчы. Өзү деле состояниясы болбой калган эски экен. Бул жерден суал өткөнгө азыр мүмкүн эмес негизи. Бишкектин борборунда өзгөчө унаа айдап бараткан айдоочу токтотулган видео соц тармакка жарыяланды. Анда жол кайгыл милициясы кур тагып алыңыз дегенде жок да деп жооп бергени көпчүлүктү күлкүгө салды. Нету. Вот это поворот! С мультфильма как это? Дневная фурия. Да, фурия, да? Все, спасибо вам. Давайте. Больше не тонируй. Жак, уже, бул машина мен уже, эме жок. Ремень пристегни, пожалуйста. Нету. 66. Ал убакта машина жүргөнүнө ыраазы болуш экен да. Бишкектеги ири футбол стадионунун курулушу кандай жүрүп жатат? Бул боюнча видео социалдык тармактарга жүктөлдү. Президент Садыр Жапаров стадиондун курулушу менен ушул жылдын 20-апрелинде пландан тышкары барып таанышып кеткен. Объектини курууда курулуштун сапатына жана коопсуздугуна карата бардык талаптар эске алынып жатканы айтылды. Бул видеодон курулуш иштеринин кайсыл этапта экенин көрүүгө болот. Бул жакта контур уже узундан кетип атат. Бул жакта дагы колод көтөрүлүп, мына контур уже бул жактан чыгып баратат уже өрүсө. Баардык жакта жүрүп атат. Андар бул жакта жумуш аябай жакшы жүрүп атат, Кудай кааласа. Азыр контур Кудай кааласа чыгып келатабыз уже. Бишкекте Дмитрий Бивол атындагы бокс залы ачылды. Залдын ачылыш аземине Бишкек мэри, Тышкы иштер министрлигинин башчысы жана башка аткаминер спорт сүйүүчүлөр катышкан. Индиянын Батыш Бенгалиясында 2 поезд кагылышып, каза болгондордун саны 15 кишиге жетсе, жабыркагандар 60 адамдан ашты. Бул тууралуу Батыш басылмалары жазып жатат. Кырсыкта товар ташыган поезд ошол багытта бара жаткан жүргүнчү ташыган поезд менен кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен бир канча вагон рельстен чыгып кеткен. Чүй облусунун жаратылышын, сулуулугун жана меймандостугун даңазалаган Сары Өзөн видеоролиги жарыяланды. Дал ушул видеоролик Дүйнө керемет аттуу эл аралык фестивалда КМШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн туристтик брендтери жана жарнамалык роликтер арасында жеңүүчү деп табылган. И, конечно же, удивительные красоты. Неописуемая природа, где переплетаются великое прошлое и прекрасное настоящее. Я приглашаю вас в удивительный мир. Мой Чуй. Мына ушундай коз видео менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.